Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн туугандар 28 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Ош шаарынын абасы салкын Сонун району болуп эсептелген Төлөйкөн микрорайонунда жайгашкан 5 кабаттуу домдун 5-кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү даяр квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Жайгашкан районундагы баарыңыздарга эле жагат туугандар. Төлөйкөн микрорайону. Ушул 5 кабаттуу домдо сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Адрес болсо Төлөйкөн 7, сериясы 105 туугандар. Анан ориентирди сиздер мына ушул Кермето деген мектепти алсаңыздар болот. Кааласаңыздар могул жакта Жомок деген частный садик бар экен. Кудай буюрса мектеп менен эле садиктин жанында жашап каласыздар. Домдун алды деле негизинен кеңири, кийин келип көрүп маалымат алып кетесиздер. Адресин түшүндүңүздөр. Төлөйкөн 7, серия 105, сатылуучу квартирабыз ортоңку подъездде 5-кабатта жайгашкан. Подъездерин көрүп атасыздар, ушундай кеңир экен. Так, сатылуучу квартирабыз 5-кабатта. Анан угловой эмес туугандар, ортоңку эле подъездде сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Ушул бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Сериясы 105, 5-кабат, 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 49 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление баардыгы бар. Жаңы ремонт болгон. Так, бул биринчи бөлмөсү. Айнек терезелери пластик, отоплениянын батарейкалары бар, стояктар жаңыланган. Жакшы жери сатылуучу квартирабыз сквозной туугандар, планировкасы. Наркы тараптан, берки тараптан квартирага күн тийип, шамал жөгүрүп турат. Так, мына салмал жерин ача турган болсок, домдун алды, бүт бардыгы ушул жерден көрүнүп турат экен. Эми туугандар, Анар микрорайонунун, Төлөйкөн микрорайонунун бүт баарыңыздар эле билесиздер. Тоого жакын болгон үчүн мындай абасы салкын. Так, бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, мына экинчи бөлмөсү. Караңыздар, спальня алсаңыздар болот, ремонту жаңы туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Так, мына бул жагы балкону, тапчаны менен экен. Мына ушундай потолокторун караңыздар, таптаза болуп турат. Мындай панап кеткен, жаман болуп кеткен жерлери жок. Анан туугандар, мына бул жанагы мен айткан Кермето мектеби. Бул жакта болсо бала бакча бар экен. Кыскасы мектеп менен бала бакчанын жанында жашап каласыздар. Локация өтө сонун. Так, ушундай. Ошондой экинчи бөлмөсү болду. Плюс балкон. Так, мына бул жака жүрө турган болсоңуздар, баарыңыздар эле билген кухнясы. Негизинен жакшы, мына караңыздар, кеңири. Жаңы газ алган экен, кабат. Атайын сиздер үчүн алып даярдап коюптур. Отопление батарейкалары бар, стояктар жаңылган, айнек терезелери пластик. Жакшы туугандар, мындай айтсаңыздар эле, ошол жерден западный Төлөйкөн бүт бардыгы көрүнүп турат. Балдарыңыздар деле мына мектепке, бала бакчага пешком эле барып кетип тура берет. Жайгашкан жери негизинен жакшы. Чоң жолдон деле кыйла ичкери экен, 200 метр. Тынч, мындайча айтканда. Движение деле угулбайт эч кандай машиналардын. Квартирага кирип эле солго бурулсаңыздар, мына бул жагы баарыңыздар эле билген кладовка. Ичи кеңир эле экен. Бул жагы ажатканасы. Мына ремонту жаңы эле болуптур туугандар. Сонун. Так, санузелин көргөзүп коеюн. Азыр туугандар, свет өчүп калыптыр бул домдо. Ошол себептен бир аз мындай караңгы болуп турат. Билесиздер, свет жандырганда өтө сонун болуп көрүнөт эле, жарык болуп. Эми кийин эсине чалып келип, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер өзүңүздөр деле. Так, анан 5-кабат, крышадан эч кандай суу өтпөйт экен туугандар. Крышалар жабылган экен. Ушуну жакшылап айтып кой деп ээси мага информация берди. Ушундай туугандар, негизи жакшы. Ремонту деле свежий. Ремонт кылыш керек, уста салыш керек деп отурбайсыздар. Келип эле жашай бересиздер, кудай буюрса. Анан могул жакта көрүп атасыздар, шкафчик сыяктуу кладовка, өйдө тарапта полкалары, могул жакта деле полкалары бар экен. Ушундай туугандар. Эми сатылуучу ушул 2 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын сиздерге.
жалпы аянтта 49, баасы болсо так 49.500 долларга бааланды. Өтө сонун туугандар. Квадрат метри 49, баасы болсо 49.500 доллар туугандар. Анан дагы бир аз кеми бар дейт. Негизинен туугандар баасы өтө жакшы баага коюлуп атат. Сатылган себеби бул жерде ээси Бишкекке көчүп кетиптир. Анан бул Оштогу бош турган квартирасын сатыкка коюп атыптыр. Сөздүн ачыгы ушундай туугандар. Мен атайын сурап сиздер үчүн билип койдум. Саткан себеби ушул экен. Барыңыздарга ийгилик. 49.500, анан кеми бар.